көрсөтмөгөн жагынан 20 эсеге чоң эпос. Дүйнөдө Манас эпосунан негизги жалпы билим берүү мектеби 2016-жылдан бери жаш жеткинчектерге билим берип келет. Жеке менчик мектеп буга чейин эле кыска мөөнөттүү окутуулар менен иштеп келген. Ишкерлик менен балдарга билим берүүнү айкалыштырып иштеп баштаган билим борбору орус тилдүү мектеп болуп саналат. Баткен шаарында жападан жалгыз орус тилдүү мектеп болгондуктан бул мектептин ачылуусу орус тилинде билим алууну каалаган окуучулар үчүн чоң мүмкүнчүлүк ачты. 11 жылга үйдөн 10 парта 20 стул менен баштаганбыз. Мезгилинде балдарды чакырып, суранып барып, ушундай бир билим жаатында ушундай бир жаңы бир ыкмалар келип атат, жаңы бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Ушундан пайдаланып калгыла деген иш башталган бир комнаталуу үй бүгүнкү күндө 320 окуучуну камтыган, 22 мугалимди тех персоналдарды жумуш менен камсыз кылган мектепке айланып отурабыз. Бул албетте биздин командабыздын, бизге ишенген ата-энелердин жоопкерчилиги, ишеним менен ушул кадам таштап отурабыз. Мектепке даярдоо курсунан тартып 9-класска чейинки окуучуларды окутууга лицензияны окуу борбору мындан 5 жыл мурда алган. Учурда аталган мектепте 6-класска чейин гана окуучулар билим алышууда. Жалпысынан 350 окуучу окуган Тамга мектебинде 22 педагог билим тарбия берип келүүдө. 6 жылдан бери ишкерлик жаат, билим берүү жаатында ишкерлик кылып келатабыз. Биз башка тармактарга деле урунуп көрдүк, бирок биздин ата-бабабыз дагы билим жаатында келген. Мен атамдын атасы, атам, андан чоң аталарыбыз дагы молдолор болуп, Тамга таанытып, сабатсыздыкты жойгон инсандар болгон. Биз дагы ошол ата-бабабыздан муун улап, ошол билим жаатында ишкерлик кылып келатабыз. Ошого бир белгилүү бир деңгээлде биз мамлекет жүгүн дагы жеңилдете алдык десек болот. Себеби бүгүндө 320 окуучу бул районунун, шаардын деңгээлинде бир мектеп болуп эсептелинет. Ошончолук жүктү биз мамлекеттен бөлүшүп ишкерлик жаатында жүргүзүп атабыз. Мугалимдерди сынактын негизинде кабыл алган бул мектеп жеке инсанга багыттап окутуу ыкмасы менен ар бир баланын кабыл алуусуна, билим деңгээлине жараша окутуу жүргүзүлөт. Келечекте сынчыл ойлонгон креативдүү жаштарды даярдоого багытталган менчик мектепте англис тили жана математика предметтери тереңдетилип окутулат. Англис тили сабагын Филиппинден келген жаш мугалим окутат. Сабактын жүрүшү жалаң англис тилинде өткөрүлүп, мамлекеттик тилде сүйлөөгө болбойт. Мындай ыкма англис тилин үйрөнүүнү каалаган окуучулар үчүн мыкты мүмкүнчүлүк болууда. And James is start with letter J. 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 E. Letter E. E. And this is elephant. Elephant. Анан жеке инсанга багыттап окутуу болгондон кийин ар бир балага жекече мамиле жасалат, деңгээлине жараша тапшырмалар берилет. Азыр мектептик компонент катары биз англис тили жана математика предметтерин тереңдетүү менен окутуп атабыз. Мамлекеттик мектептерден айырмасы бизде кичине ашыкча сабактар бар. Бул дагы болсо өткөн окуу жылдарында олимпиадаларда болсун, кабыл алуу тесттеринде болсун бул өзүнүн жыйынтыгын берди. Мугалимдер дагы атайын сынактын негизинде, анан сыноо мөөнөтүнүн негизинде кабыл алганбыз. Окуучуларды дагы биз былтыр олимпиада өткөрдүк, анын жыйынтыгы менен кабыл алуу сынактарын өткөргөнбүз, ошолордун жыйынтыктары менен кабыл алып атабыз. Балдарды эркин коебуз. Керек болсо окуучу мугалимге каршы сүйлөшү мүмкүн, мугалимдин ою менен макул болбошу дагы мүмкүн. Себеби ал анын көз карашы, анын ою экендигин эске алганыбыз. Бул заман талап кылган өзгөчөлүктөрдүн бири деп эсептейм. Мектеп окуучуларынын арасында билим таймашы же болбосо гимназия жатак мектеби, алдыңкы лицейлерде окууга ынтызар балдар акыркы 2 жылдан бери жогорку көрсөткүчтөр менен өтүшүүдө. Жада калса 50% чейин жеңилдик менен окуган балдар ушул мектептин окуучулары болуп саналат. Билим берүү жана илим министрлиги менен Сапат эл аралык билим берүү мекемеси 6-класстардын арасында өткөн АКМО олимпиадасында биз облустун атынан 5 окуучу барган болсо, ошонун 4-өө биздин мектептен барды. Республикалык турга биз биринчи жолу катыштык. Оңой болгон жок. Байгелүү орундарга жеткен жокпуз, бирок облустан 4 орун алдык. Андан тышкары Кадамжай Семетей лицейинин кабыл алуу сынагында жалпы 20 окуучуга жеңилдик берген болсо облус боюнча, ошонун 5-өн биздин мектептен алышты. Биз болгону Кадамжай Семетей лицейине 2-чи гана жолу катышып атабыз. Өткөн жыл анан былтыр катышканбыз. Билим кана олимпиадасына катышкандар бар. Ал жерден да байгелүү орундарга жетишкенбиз. Анан Баткен облустук гимназия жатак мектебинин кабыл алуу сынагында 7 окуучу катышып, 5-өө ийгиликтүү өттү. 500дөй окуучунун ичинен 1 окуучубуз 2-чи орун алды.
Акыркы убактарда орус тилдүү мектепке талап жогору болгондуктан ата-энелер балдарын мыкты билим алып, көп тил билүүсүнө кызыктар. Бул мектепке мен неберемди алып келем. Рашидов Зиннур неберем. Бул Тамга мектебине алып келгенибиздин өзгөчөлүгү бул жердики орус тилинде сабак өтүлөт. Мугалимдери күчтүү, жакшы дешкенинен ушул жерге алып келдик. Англис тил сабагынан чет элден келген мугалим сабак өтөт деп уктук. Ошонун аркасынан быйыл ушул жерге неберемди алып келип киргиздик. Башка мектептерден өзгөчөлүгү бул эми Жоомарт мектеп дагы орус тилинде өтүлөт. Ал жерде эми окуучу көп болгондугуна байланыштуу бул жерде окуучулар аз экен. Ошонго байланыштуу ушул жерге алып келдик неберемди. Ушул жерден окуп атат. Ишкерлик аркылуу келечек муунга билим тарбия берип келе жаткан Кадыровдордун Тамга негизги жалпы билим берүү мекемеси шаардык мэриясы тарабынан жер тилкеси чечилсе, толук кандуу 11 жылдык окуткан чоң мектеп салуу аракетин көрүп жаткан кезде. Фарида Обайдуллаева, Абдрашид Саттаров, жаңылыктар.